болгон аттар кайсыл аттар десе, биринчиси, урматтуу бир тууганым, Аллах Тааладан башкага сыйына турган аттарды койгон. Мисалы үчүн Абдур Расул. Бул Ар-Расул деген пайгамбар. Абдур Расул деген ошол пайгамбардын кулу. Абду Наби деген аттар бар кыргызда, мисалы үчүн да. Абди Расулова дегендерди угуп атасыңар, интернеттерде жүрөт. Бул аттардын баардыгы шарият боюнча арам аттар, анткени Аллах Тааладан башканын кулу деген мааниде келет, урматтуу. Мисалы үчүн Абду Али, Абдул Хусейн деген аттар коюлат, бул шииттерде көп. Же Абдул Амир, Амир деген Амирул Муминин Азирет Алинин эсиге калышы мүмкүн. Же Абдус Сахиб, Сахиб деген Сахиб Узама Имам Махди. Абдус Сахиб, Абду Али, Абдур Расул, Абду Наби дегендердин баардыгы шарият боюнча урматтуу бир тууганым арам деп эсеп. Андан сырткары Абдул Кааба. Же жанагыда балбал таштардын аттары бар. Мисалы үчүн жана Каабанын аты, же болбосо андан башка мисалы таш кудайлардын аттары болушу мүмкүн. Аттарына коет.